Мурдагы сезонда Абдышата клубу кыйынчылыксыз Кыргызстан чемпионатын жеңип, ал эми АФК кубогун австралиялык Central Coast Mariners клубуна жарым финалда жеңилген. Ислам Ахмедовдун тушунда Абдышата клубу болуп көрбөгөндө көрсөткүч көрсөтүп жатат. Азыркы учурда Абдышата клубу АФК чакыруу лигасынын Б тайпасында оюн көрсөтүп, 2-орунда келе жатат. Аларга тең талашчу Түркмөнстан чемпиону Аркада клубу 1-орунда. Буга чейин өз ара бир жолдоштук беттешик көрүп, 2-1 эсебинен Аркада клубунун пайдасына чечилген. Бүгүн чыгарышта сиздерге командалардын күчтүү жана алыс жактарын, ошондой эле кызыктуу фактыларды айтып бермекчибиз. Чыгарышта аңа чейин көрүүнү сунуштайбыз. Аркада клубу күчтүү жана алыс жактары. Владимир Байрамовдун командасы азыркы учурда Түркмөнстан жогорку лигасынын сап башында жана 2-орундан 23 упай менен осуп кеткен. Аркада клубу эч качан официалдуу бетештери жеңилмек турсун тең чыккан эмес. Жеңиштердин саны 60 оюн. Ошентсе да оюнчулар тууралуу маалыматтар интернет желесинде жок. Бирок официалдуу Трансфермарkt порталынын маалымат боюнча Дидар Дурдиев жана Айтыммурат Дурдиев Арсам Отаманов үчилдигин көрсөткөн оюндары көзгө толумдуу десек болот. Аркада сезондун алгачкы турунан 26 турга чейин бир дагы жеңилүү тарткан эмес жана 27 октябрь күнү Мальдивдик Мазия клубун 2-эсине жеңип, тайпанын сап башына чыкты. Аркада клубу көбүнчө 4-4-2 тактикасын оюн көрсөтүп, эки таянч багытында жарым короочулар менен ойнолуп алып барат. Абдышата күчтүү жана алыс жактары. Ислам Ахмедовдун жетекчилиги алдында жашыл түстүүлөр 2 сезон бою болуп көрбөгөндө көрсөткүч көрсөтүп жатышат. Команда 23 турдун 2 гана беттешин жеңе алган жок. Башка жагынан 62 гол киргизген Абдышата Кыргызстан лигасында лидерлик кылып жаткан учуру. Чабуулдагы Жумашев, Ягыр Сагынбаев үчүлдүгү жана Атабаев Мусабеков дуэти быйылкы сезондо өз табына десек болот. Ал эми Кыргыз премьер лигасынын мыкты оюнчусу жана бул сезондун рекорддук оюнунун мыкты оюнчусу намынын ээси Кайрат Чыргалбек уулу тааныштырууга муктаж эмес. Кыргызстан суперкубогунун ээлери азыркы учурда турнирлик жадыбалда 2-орунда турган Дордой клубунан 7 упай озуп, болгон күчүн АФК чакыруу лигасына жумшайт деп ишенебиз. Кызыктуу фактылар. Аркада клубу Түркмөнстан чемпионатында 26 турда 126 гол киргизип, 19 гол өткөрүп алган. Абдышата клубунун оюнчусу Кайрат Чыргалбек уулу орточо эсеп менен ар бир 2-оюнда оюндун мыкты оюнчусу намын алат. Аркада клубунун акыркы жеңилүүсү 2023-жылы 30-февраль күнү Украиналык Днепр клубу менен болгон оюнда болгон. Анда Аркада клубу 1 гол өткөрүп алган. Абдышата клубунун 3 оюнчусу Фархат Мусабеков, Кайрат Чыргалбек уулу жана Атай Жумашев гол плюс пас боюнча Кыргыз премьер лигасынын топ 5-тигинде. Жалпы 45 голдук аракет жасашкан. Достор, сиздердин оюңуздар боюнча Абдышата клубу жеңишке жетеби? Өз оюңуз менен бөлүшүңүз.